Кылмышка шектүүлөрдү камап алуу эмне үчүн соттобой жатышат? Соттой албай турган болсоңор эмне үчүн камадыңар? Иши сурактагылары кылмышы вот-вот далдене тургандары атүгүл түрмөдө жаткандары деле парламенттик президенттик шайлоого катыша берсе боло турган шерменде мыйзамдарды кайсыл акмак ойлоп тапкан? Ушул мыйзам иштеп турса коррупция менен күрөшүп жатабыз деп кимди алдай аласыңар? Кылмышкерди кармап тергөө менен кызматташты деп азыраак акчасын алып, ал эми өзүн бар да урдай бер деп чыгарып коюп жатасыңар. Прокуратура, сот органдарына деле өз кесибин билбеген чала сабаттар иштейт окшойт. Башка нерсени айтпаганда да Курсан Асанов Атамбаевдин кызыл пакеттин көтөргүч болуп алган аракетинен эч нерсе таба алышпай жаткан тергөөчүлөрдү кимдер десе болот. 5-октябрда Курсан Асанов, Мадумаров, Бабанов, Момбековдордун иш аракеттеринин эч нерсе көрбөгөн идиштерге кантип ишенсе болот? 2 жылдан ашык убакыттан бери Атамбаевдин бир да кылмыш боюнча соттобой ишти созуктуруп келген соттордон кайсыл жакшылыкты күтсө болот? Элге жакшы көрүнүп, коррупционерлерди камамыш болуп тергебей, соттобой алардын рейтингин өстүрүп, шайлоого катышканга укуктары бар деп коюп жиберип жатканыңарды, коррупция менен күрөш деп кимдердин кулагына салаңдаган лапшыларды илип жатасыңар. Силердин коррупция менен күрөшүңөр класста шокто кылган баланы 10 минуттага бір чөккө тургузуп койгон менен барабар эле болуп калды. Биз кайдан билебиз? Мүмкүн ошол аракетиңер менен өзүңөр коррупциянын иштерди кылып жаткандырсыңар. Коррупция менен бир адамды түрмөгө кесип жибере албадыңар. Эрки жок, мүнөзү бош чабал президент болду деген Жээнбековдун убагында анча-мынча коррупционерлер тиешелүү суроогун алышты эле. Силер болсо аларды да качырып өлкөдөн чыгарып олтурасыңар. Кармап келишке эркиңер, билимиңер жетпей жатат. Атамбаевди, Батукаевдин иши боюнча актап бердиңер. Элди маскаралап малдай көрүп, Бабановду аяка бияка жалдырап жүрүп акырында чыгарып салдыңар. Бабановго салыштырмалуу жүзөсү таза Асылбек Жээнбековду камап олтурасыңар. Коронавирус учурунда элге эбегейсиз жардам кылган Райымбек Матраимовду да керегенче саадыңар. Акаевди кучак жайып, нан-туз менен күтүп алып, коноктоп, ызаатын ордуна коюп жөнөттүңөр. Ал эми Бакиев тууралуу үнүңөр чыкпайт. Түштүк элүү ошко калган иликтегиле, убактылуу өкмөттүн шакалдарын жазага тарткыла деп какшап келет. Силер укмаксан болуп кулагыңарды жаап алдыңар. Келдибеков, Улукбек Кочкоров, Мырзахматов окшогон күчтүү азаматтарды борттон тышкары ыргытып салдыңар. Ушул нерселердин баары өзүңөргө туура эместей, коррупция менен күрөш кол ирисине тартылып жасалып жаткандай сезилбейби? А бизге ачык эле сезилип калды. Ойлоп көргөн адамга Атамбаев түзүк экен. Жашырып олтурбай элди мал кой деген. А силер ошол нерсени ачык айтпай кагазга ороп кылып жатасыңар. Бишкектин айлана чөрөсү митинг кылышса үнүн угасыңар. Ал эми Асылбек Жээнбековду чыгарып койгула деген элди адам катары көрбөй, укпай калдыңар. Мына эми ошол силер аяп коркуп соттой албай жаткандар бийликти улатабыз дешип жатышат. Москвада жатып алып таңтыраган бир чычкак кызды бийликти басып алууга чакырды деп камайсыңар да Бабанов, Момбеков, Жанар Акаев, Курсан Асанов, Сооронкулова, Текебаевтерге күчүңөр жетпейт. Баарына тегиз мамиле кылгыла. Жакындарыңар, кудаларыңар, уул кыздарыңар эч бир жерде бийлик кызматтарына, депутаттыкка барышпасын. Биз силерди тандаганбыз, шайлаганбыз. Туугандарыңарды, балдарыңарды эмес, балдарыңар күчтүү патриот, сабаттуу болушкан үчүн депутат болушуп жаткан жок. Кошоматчылардын силердин корккондордун арты менен илинип калып жатышат. Өзүңөр сөз бергенсиңер, эч кимди аябайбыз деп. Биз силерге ишенгенбиз, биздин ишеничти төөлөп деп сүйлөбөгүлө. Атамбаевди, Бабановду тиешелүү суроогун берип жазага тарткыла. Сапар Албектерди таап келгиле. Эң башкысы түштүк тополоонун 7-апрелде иликтеп, убактылуу өкмөттүн ар бирин түрмөгө тыккыла. Меники сеники дебей акыйкат эл башкаргыла. Антпегенде Атамбаевдин кандай айырмаңар калат, дагы деле ишеничибиз жогору силер үчүн деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Адахан, сага шылтоо табылбай жатат эле. Бузукулук лексаңды улуу үчүн сен жоголуп кулагыбыз тынчып да калган болчу. Розайымдын бүгүнкү башына түшкөн жаман ишке 100% сен күнөөлүүсүң. Ашык кеми жок, 100%. Сени колдоймун, сенин ушакчы саясатыңды коргоймун деп ушундай болуп отурат. Себеби ал чындыгында токтол элек жаш кыз да Розайымды Москвада жатып алып сүйлөгөн сөздөрү кылмыш статьяларын көп жерлерине туура келет. Мүмкүн ал эмне деп сүйлөп жатканын билбей улам эле тантыра бергендир. А сен саясатта качанкы какпаш баарын билип туруп, Розайым кызым сүйлөгөндө акырын байкап сүйлө, эртең жооп берип каласың. Келечегиң алдыда азыртан балта чаап алба деген агалык аталык сөздөрүңдү айтып турсаң, ал мынчалыкка барбайт эле. Эми болсо бийликтин кылганы шермендечилик деп сайрап чыктың. Розайым менен Эмилди ала көч салып сүйлөтүп коюп, машырлана курсак болуп олтурган сени камаш керек эле. Жашы жетелик балдар кылмыш кылса, закон боюнча ата-энеси жооп беришет. Ошонун сыңарындай саясаттын жытында билбеген, саясатка бир күн аралашпаган партияңды да жаш мүчөлөрүң үчүн сен жооп беришиң керек. Адамгерчилик жүзөөсүнөн болсо да. Мадумаровдун богуна тагыланып жүргөн бир түйдөк чач Эмил деген дөдөрөккө Москвада жатып алышып, оюна келгенде сүйлөй берсек жарашат деп кыска ойлонгон тарбиясыз немелер. Эми чугуп алып бийликти коркутуп, Розайымдан кечирим сурап, самолетко билетин төлөп жөнөтүп койгула дебестен, Розайымга жолугуп кызым айткан калпы сөздөрүң үчүн керектүү адамдардан кыргыз элинен кечирим сура деп айтышың керек. Бийликке Розайымдын кереги деле жок, коюп жиберет болуш керек. Тагдырым интип баспаймын деген жолун бастырып деле Кыргызстанга келүүгө мажбур кылып койду. Мадумаров эми башка Розайым изде. Бул Розайым эми сенин чалып берген Хадижаныкы полкомат издебейт. Эгер эле башында чүп-чүт акыл болсо деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Илинип турган жигитке караганда түсү башкачараакпы? Эл чындыкты билсин.
Партиялык система такыр жойулсун деген шайлоодо үнүбүздү укпай коюшту. Бул элди алдагандык болуп эсептелет. Айло жок, биз каалайбызбы, каршы болобузбу, баары бир партиялар шайлоого барышат. Түгүл партиялардын көптүгүнөн башың айланат. Шайлада Бекова деген сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйүп өлбөгөн, өзү билип өтүгүн өлгөн өлбөс каши катын бар. Ошол катын жогорку билими жоктор деле парламенттик шайлоого катышса болот деген тупой мыйзамын жарыя кылып коюп, партиялардын саны жайнап кетти окшойт. Менин айтайын деген соц тармактарда партияларды шайлайбыз деген пикирлер, сунуштар, чакырыктар көп болуп жатат. Партияларды шайлабай коюп, карапайым эл өзүбүз эле утулабыз. Кырылгандай көп партиялардын арасында достойно шайлай турган партиялар, анын ичинде күчтүү адамдар көп. Эгер биз өзүбүз тандап каалаган партиябызды шайлабай койсок, анда эле парламентке баягы эле элдин жонунан кайтыш келген партиялар СДПК, Ата Мекен, Ак Шуңкар, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан сыяктуу лидерлери түрмөдө, өздөрү болсо ооздорун араңдай ачып шайлоого жулкулуп жатышкан эл душмандарын утуруп коебуз. Бул партиялардын азабын 30 жылдан бери тартып келатабыз. 30 жыл өлкөгө эч бир иш кылбаган Жекобаев, Мадумаров окшогон бузукулар мына бүгүн иш баштабай жатып кумтөрдү өзүбүзгө алып койгон, Өзбекстан менен чек араны толук чечип берген, баарыбызга белгилүү жегичтерди камап кустуруп жаткан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке сын айтышка акысы барбы? Мына ушул азаматтар Ата журт партиясынан чыгышкан. 2010 Ата журтту тандап, так айтканда Ташиевди балап адашпаганына мына бүгүн ишенип олтурам. Камчыбек Ташиевди эртеге элине кылган кызматы тууралуу азыр айтып, олтуруштун деле кереги жок. Мен Камчыбек Ташиевдин 2010 Ата журт партиясын аябай сыноодон өткөрүп текшерип таңдап, жалаң элимми деген патриотторду жыйнаганы жөнүндө айткым келет. Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Курманбек Эргешев, Курмантай Абдиев, Мыктыбек Абдылдаев, Марат Султанов, Улукбек Кочкоров, Надира Нарматова, Нарымбек Молдобаев, Надиман Түлеев, Жылдыз жолдошолор ошондогу жаңы түзүлгөн Ата журттун жемиштери, ар бирин мактасак жарашат. Ата журт партиясы ошол Созувда кандай гана кыйынчылыктарды, куугунтуктууларды, кордукторду баштарына өткөрүшпөдү, бир тобу камалып да чыгышты. Кумтөрдү кыргыз элине алабыз деп президентибиз эмне күндөрдүн башын өткөргөнүн баарыбыз билебиз. Ушул эле Камчыбек Ташиев, Жапаров, Келдибековдор Ош Жалал-Абад согушун токтотуп калган азаматтар болушат. Эгер булар болбогондо ал согуштун аягы абдан эле бай менен бүтөт эле. Себеби ошол убакта убактылуу өкмөттүн биликти басып жыгылган фашисттердин түштүк согушун токтотобуз деген ою да болгон эмес. Алар күз айларына чейинки биликти Бакиевдин калган мүлктөрдү, ячейкадагы акчаларды бөлүшө албай убара болушкан. Кээде ойлоп олтуруп кыргыз эли эмне болуп баратабыз. Ошол кандуу түштүк согушунда от кечип, өз өмүрлөрүн тобокелге салып койшкан Садыр менен Камчыны Текебаев, Отунбаева, Мадумаров, Сариев, Бабанов, Атамбаевчилерге талатып, тамакша кылып карап отурабыз. Каяктагы сайда саны жок кыз бала экен деп сыйлайын десең, сыйлай турган касиети жок. Нарагында салтуу тарбиядан куру жалак калган Орозайымдын аларга карата айткан жийиркеничтүү сөздөрүн угуп билип туруп, Орозайымды Курманжан Даткага теңеген акмактар чыгып жатат. Түштүктөгү согушту токтотуп калышкан үчүн Камчыбек, Садыр, Акматбекке баатыр берип, суйурматын ордуна коюп, жаштарыбызга үлгү кылып көрсөткөнүн ордунда Мадумаровдун бир бетин чала жуган түйдөк чачына кемсинтирип олтурабыз. Мына ошол Ата журт партиясынан чыккан азаматтар азыр өлкө башкарып жатышат. Иш кылган адамдарда кемчилик болот. Бирде чалынышат, бирде турушат. Булардын дагы бир даңазалай турган чоң иши болуп, кечээки Тажик согушунда абалдын күчөп кетишине, согуш андан ары тутанып көп адамдардын өлүп кетишине жол койбогон акылдуу жол туткундары болуп эсептелет. Убактылуу өкмөттүн кол тумшуктары жок, согушту ойлоп табышып өз элинин канын суудай агызышты. Бул азаматтар кыргыз элин көп жолу, көп алекеттерден сактап калышты. Батырлардын аты менен атай албаган эл болбойлу. Ар кимдин аты менен атап жүрөлү, тарыхыбыз туура жазылсын. Менин айтайын деген сөзүнүн түпкү мааниси мына ошол Ата журт партиясы күзүндө шайлоого аттанып жатышат. Агитация иштери баштала элек, бирок өз оюбузду айтып жазышка акыбыз бар. Ата журт партиясында азыр деле уюткулар көп. Бул партиянын түпкүлүгү таза, максаттары пакиза. Себеби Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров бул партиянын түзүшкөндө дал ошондой касиеттерине карап түптөшкөн. Ошон үчүн партияларды шайлайбыз деп өзүбүзгө өзүбүз зыян кылбай, Ата журтту шайлайлы. Андан соң партиянын ичинен каалаган адамдын шайлоо, ар бир бирибиздин өз ишибиз. Эгер партиянын ичинен бирөөнү шайлап, ошол эле убакта партияны шайлабай койсок, ал бийлүүдөн жараксыз болуп калат. Ушуну эске туталы. Ошон үчүн партияларды шайлайбыз деген ойдон кайталы. Дубанын өчүшкөнү өзүнө эле куржунуна зыян болот. Ата журт эл үчүн иштейм деген азаматтар Кудайга шүгүр, таңдоодо жаңылбагыла деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.